Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 12 октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы саатта алынган жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Владимир Путин Садыр Жапаровду Ардак ордени менен сыйлады. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаровду Ардак ордени менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин сайтына жарыяланган. Орусия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын стратегиялык мамилелерин, союздаштыгын бекемдөөгө жана Евразия аймагындагы интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Жапаров Садыр Нуркожоев Ардак ордени менен сыйланат деп айтылат маалыматта. Документке 12 октябрда кол коюлган. Бүгүн Орусия президенти Владимир Путин расмий сапары менен Кыргызстанга келди. Анын алкагында өлкө башчыларынын сүйлөшүүлөрү пландаштырылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Ильхам Алиев Бишкекке келбей турган Никол Пашинянга нааразы. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанда өтө турган КМШ өлкө башчыларынын саммитине келүүдөн баш тарткан Армениянын премьер-министри Никол Пашинянга нааразы болду. Бул тууралуу Спутник Ближнее зарубежье телеграм каналы жазып, видео жарыялаган. Эскерте кетсек, саммит 13 октябрда Бишкекте өтөт. 10 октябрда Никол Пашинян Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен телефондон сүйлөшүп, бир катар жагдайлардан улам КМШнын мамлекет башчыларынын жыйынына катыша албай турганын билдирген. Бишкекте эки тараптын сүйлөшүүсү болжолдонуп жаткан. Алиев Армения тынчтыкты кааласа бардык мүмкүнчүлүктү колдонмок деген пикирин билдирген. Армения тынчтыкты каалайбы деген суроо жаралат. Менимче жок, эгер кааласа бардык мүмкүнчүлүктү пайдаланмак. Армениянын премьер-министри 6 саат жол жүрүп Гранададагы түшүнүксүз жолугушууга барып, Азербайжанды талкуулады. Ал эми 2-3 сааттык жолдогу Бишкекке келе албай калганы кызык, деди Ильхам Алиев. Жапаров Путиндин сапары ири символикалык мааниге ээ. Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон сапары ири символикалуу мааниге ээ. Бул тууралуу Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаров Аларча резиденциясында өткөн жолугушууда билдирди. Сиздин сапарыңыздын символикалуу мааниси чоң. Анткени ал Кант авиабазасынын 20 жылдыгына жана Кыргыз-Орусия Славян университетинин 30 жылдыгына туш келүүдө. Мындай белгилүү окуялар биздин эки тараптуу мамилелердин символу болуп саналат. Биз Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштык мамилени жогору баалайбыз, деди Жапаров. Эскерте кетсек, Россия Федерациясынын лидери Владимир Путиндин расмий сапары бүгүн башталган. Ал эртең 13 октябрда өтө турган КМШ мамлекет башчыларынын саммитине катышмакчы. Ишкерлерден акча опузалаган салык чыгармалды. Ишкерлерден акча опузалаган Ленин району боюнча башкармалыгынын башкы инспектору кармалды. Бул тууралуу КМК билдирди. Маалыматка караганда, ал ар кандай салыктык териштирүүлөрдү жүргүзүү коркунучу менен чакан жана орто бизнестерден акчаны көмүскө чогултууну уюштурган. Аны менен бирге ишкерлерди опузалоого жардам берген ЖРК аттуу дагы бир жаран кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилген. Мега уюлдук оператору сатылды. Электрондук аукциондук жыйынтыгында Мега уюлдук оператору сатылды. Акциялардын ээси мамлекетти өнүктүрүү банкы болду. Альфа Телеком Жаактын 100% мамлекеттик үлүшүн сатуу компаниянын ишмердүүлүгүнө жана абоненттерге көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына эч кандай таасирин тийгизбейт деп түшүндүрүштү компаниядан. Меганы сатуу компаниянын технологиялык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизген, инвестициянын эффективдүү киришине өбөлгө түзөт. Мега динамикалык өнүгүү багытын улантат. Компаниянын ишмердүүлүгүн жакшыртуу жана байланыштын сапатын жакшыртуу боюнча иштер улантылат. Биз мындан ары коммуникация инфраструктурабызды өнүктүрөбүз жана өзгөчө Кыргызстандын жетүүгө кыйын аймактарында түйүндүн камтылышын мындан ары кеңейтүүгө басым жасайбыз. Мобилдик оператор мындан ары да финтек секторуна чоң көңүл бурат. Байланыш жана саналиктик кызматтардын сапатын өнүктүрүү жана жакшыртуу оператордун приоритеттери бойдон калууда. Биздин максат мурдагыдай эле биз Кыргызстандагы алдыңкы жогорку технологиялуу уюлдук оператор болууга умтулабыз деп айтылат компаниянын маалыматында. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар?
Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шелиги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Мадумаровдун жүрөгүнө тез арада операция жасалышы керектиги айтылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап сотко өттү. Бул тууралуу 10 октябрда эл өкүлүнүн жактоочусу Юлия Богданова Азаттык басмасына билдирген. Маалыматка ылайык, Мадумаровдун ишин Бишкектин 1-май райондук соту карайт. Жактоочу ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алуу мүмкүн болбой жатканын жана эл өкүлүнө юридикалык жардам берүү оорлошконун айтты. Богданованын билдиришинче, Мадумаровдун колуна айыптоо акысы бүгүнкү күнгө чейин бериле элек. Биз эми соттун адилеттигине ишенип турабыз. Мамлекеттик чыккынчылык беренеси негизинде коюлган айып негизсиз. Мадумаров өзү мунага каршы атайын жасалып жаткан иш деп баалоодо, деди жактоочусу. Ал эми саясатчынын дагы бир жактоочусу Кубанычбек Туманов эл өкүлүнүн жүрөгүн текшерген убактылуу медициналык аппарат тагылганын, 26 сентябрга караган түнү анын жүрөгү 4 жолу токтогону аныкталганын билдирген. Жактоочунун айтымында УКМКнын ооруканасынын кардиологу Мадумаровго тезинен операция жасоо керектигин айткан. Бирок биз ушул күнгө чейин Мадумаровду ооруканага чыгарып, ден соолугун карата албай жатабыз деп билдирди Туманов. Мадумаровдун кармалышы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 2-сентябрда ИИМ тарабынан кармалган. Ага 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталган. Сот саясатчыны 24 октябрга чейин УКМКнын СИЗОсуна камакка алган. Саясатчынын иши Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчөт илкеси тууралуу протоколго байланыштуу. Ошол жылы Мадумаров Ош Баткен-Исфана жолун жана көпүрө куруу үчүн Тажикстандан 5 гектар жерди ижарага алуу тууралуу протоколго кол койгон. Мадумаров өзү аталган документтин юридикалык күчү жоктугун айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров протокол күчкө ээ болгондуктан тажик тарап 4 көчөнү талашып жатат деп билдирген. 2023-жылдын июнунда Жогорку Кеңеш башкы прокурордун сунушу менен Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Анда Мадумаровго 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн бийликтен аша чабуу беренеси боюнча жана гемпирабат иши боюнча бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламдыктар беренелери боюнча айыпталган. Кармалганга чейин саясатчы азыркы бийликтик конституциянын жана жарандардын укуктарын бузуп аткан үчүн сындап жүргөн. Буга чейин 26 сентябрда мамлекеттик чыккынчылык айыбы тагылган. Абактагы депутат Мадумаровдун тарапташтары өзгөндө Куршав айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейил багына чогулушкан. Алар саясатчыны бошотууну талап кылышмак. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын, митинг өткөрүүгө тыюу салынган деген жүйө менен чогулгандарды таратып жиберген. Ага чейин бул тууралуу кабарланган эмес. Элтхаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиевдин эмнеге айыпталып жатканы маалым болду. Элтхаус курулуш компаниясынын ээси Тимур Фазиев кылмыштуу кирешелерди легалдаштырган деп адалдоого айыпталууда. Бул тууралуу журналисттерге Бишкек шаардык сотунан билдиришкен.
Ал кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту башкача айтканда кылмыштуу топтун курамында кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу адалдоо менен айыпталууда. 11-октябрда Октябрь райондук сотунун тергөө судьясы ишкерди 9-декабрга чейин камакка алган. Бишкектин башкы архитектору Урмат Карыбаев үй камагына чыгарылды. 1-май райондук соту Бишкектин башкы архитектура мамлекеттик бирикмесинин жетекчиси Урмат Карыбаевди үй камагына чыгарган. Бул тууралуу аталган райондук соттон билдиришти. Маалыматка караганда ал 4-декабрга чейин үй камагында болот. Урмат Карыбаев кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча шектелүүдө. Дордой базары саммитке байланыштуу жабылган жок, бирок 2 күн жарык болбойт. Дордой базары саммитке байланыштуу жабылган жок, бирок базардын жетекчилиги тараткан маалыматтарга ылайык 2 күн жарык болбойт. Маалыматка караганда 12-13 октябрь саат 9:00дөн 17:00га чейин жарык өчөт. Бул жол жасоо иштерине байланыштуу болот деп айтылат маалымат. Авангард Стиль компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев кармалды. Авангард Стиль компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев номер 1 тергөө абагына киргизилгенин Бишкек шаардык соту кабарлады. Минкеев камакка УКМК тергөөчүсүнүн сурушу менен алынган. Ал тергөө абагында 4 ноябрга чейин болот. Бизнесмен кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешени адалдоо беренеси боюнча айыпталып жатканы айтылды. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөө жаңы жылга чейин узартылды. Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө киргизилген чектөөнүн мөөнөтү жаңы жылга чейин узартылганын мэрия эскертти. Маалыматта массалык башаламандыкты болтурбоо жана ага бөгөт коюу максатында 1-май райондук акимиаты митинг өткөрүүгө коюлган чектөөнүн мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен аталган райондун сотуна кайрылган. Митингке чыгууга болбой турган жайлар: Ала Тоо аянты, Эркиндик проспектиси темир жолдон Чүй проспектисине чейин, президенттик администрациянын жана жогорку кеңеш имараттын жанында, жогорку соттун алдында, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында, УКМК имараттын жанында ар кандай акцияларды бир гана Горький паркында өткөрүүгө уруксат берилген.